топтордун 53 кишиси. Ошо кармалган кишилердин 5 кишиси уюшкан кылмыштуу чөйрөдө статусу жогору смотрящий жана положенецтер. Бүгүнкү күндө ыкчам иликтөө иштердин негизинде 41 ок атуучу даана куралдар алынып, алардын ичинен 10 уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен алынды. Тактап айтсак, автомат жана пистолеттер. Андан тышкары 14 уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү издөөдө. Жалпы уюшкан кылмыштыкка каршы күрөшүү башкы башкармачылыгынын 185 кылмыш ачылды. Аларды тактап айта кетсек, киши өлтүрүү 3, киши уурдоо 7, каракчылык 22, тоноочулук 6, обуз аталап 18, ок атуучу куралдарды алып жүрүүчү, сактап жүргөн үчүн 41, алдамчылык 20, нарко кылмыштар 14, ыйгам укугун аша чабуу 17 кылмыш, уурдоо 7 жана башка кылмыштардын эми 36 болуп эсептелет. Акыркы күндөрү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн арасында өз ара келишпестик, кастык талаш тартыш күчөп атат. Ошонун негизинде өзүңөр билгендей 27 апрель 15 жылы Жал Кичи районунда уюшкан кылмыштуу топтун бир активдүү мүчөсү Сапарбек Дамир киши колдуруу, ок атуучу куралды колдонуу менен өлтүрүлгөн. Ушул иш боюнча ыкчам иликтөө иштердин негизинде башка уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү аныкталып, издөөгө жарыяланды. Алардын ичинде Токтосунов Улан, Алиев Запарбек, Токушев Кайрат аныкталып, издөөгө жарыяланышты. Аларды биз таратып беребиз, ориентировкасын. Булар куралдуу, өтө коркунучтуу, кармаганда каршылык көрсөтүшү мүмкүн. Андан тышкары акыркы 10-15 күндүн ичинде ушул өз ара кастык талаш тартыштын ичинде өздөрү менен талаш тартыш көрсөтүп аткан боюнча 8 уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалып, ок атуучу куралдары менен кылмыш ишине жоопко тартылууда.